2-ноябрдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? 2-ноябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Чүй облусунун Кемин районундагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышына катышты. Иш-чарага президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев, Кемин районунун акими Алайбек Жумаев, башкармалыктын өздүк курамы жана ардагерлер катышты. Атайын кызматтан жаңы ачылган имарат бардык заманбап талаптарга жооп берерин жана толугу менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин натыйжалуу ишин уюштуруу үчүн зарыл болгон эмеректер менен жабдылганын белгилешти. Ташиев иш-чарада мамлекеттин коопсуздугу үчүн жүктөлгөн милдеттерди жогорку кесипкөйлүк менен аткаруу зарылдыгын, өлкөдө укук тартибин чыңдоо, мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупцияны жоюу жана уюшкан кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу коопсуздук кызматкерлеринин башкы милдети экенин айтты. Эгер бизди көрүп жаткан болсоңуз, лайк басууну унутпаңыз. 21 октябрдан бери дайынсыз болуп жаткан 22 жаштагы жигиттин сөөгү Токтогулдун Чычкан капчыгайында дарыяга түшө жаздап ташка такалып калган унаадан табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 22 октябрда жол кайгул кызматкерлери жол кырсыгына учураган ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү унааны табышкан. Айдоочу жеринде каза болгон. Алгачкы кароодо айдоочу рулду башкара албай калышы мүмкүн деген божомолдор болгон. Окуя болгон жердик кароо учурунда милиционерлер жол кырсыгынын издери болбогондуктан бул кадимки кырсык эместигин байкашкан. Бул жасалма жол кырсыгын атайлап уюштуруп коюшу мүмкүн деген шектенүү жаралган. Эксперттер жигиттин денесинде жол кырсыгына тиешеси жок тактар бар экенин аныкташкан деп айтылат басма сөз кызматынын билдирүүсүндө. Маркумдун аты жөнүн тактоо учурунда буга чейин дайынсыз жоголуп изделип жаткан Бишкектеги жаңы конуштардын биринин 22 жаштагы тургуну болуп чыккан. Уулу 20 октябрда Toyota Crown үлгүсүндөгү унаасын айдап үйүнөн чыккан бойдон келбегени тууралуу ата-энеси арыз жазган. Факты боюнча адам өлтүрүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Милиция ыкчам издөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү катары 30 жаштагы Кадамжай районунун тургунун кармады. Тергөөнүн версиясы боюнча шектүү кылмыштын изин жашыруу үчүн жол кырсыгын атайын уюштурган. Ал алдамчылык жолу менен унааны ээлеп алып, атүгүл башкаларга сатууга да үлгүргөн. Андан соң унаанын акчасын төлөп берүүнү убада кылып, жигитти ээн жерге азгырып кеткен. Жолдо анын денесине залал келтирип, Чычкан капчыгайында кылмыштын изин жашыруу максатында унааны сайга түртүп, кырсыкка учураткан деп белгилешти ИИМден. Мекемеден шектүү буга чейин башка мамлекеттин аймагында ушундай эле кылмыш жасоого шектелип жатканын кошумчалашты. Анда да кырсыкка учураган унаанын арткы орундугунан оорус жарандыгын алган кыргызстандык аялдын сөөгү табылган. Ишти Москванын тергөө комитетинин аймактык башкармалыгы алып барууда. Учурда шектүү Токтогул районунун ички иштер бөлүмүнө тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Кошумча иликтөө иштери жүрүп жатат. Жалал Абад шаарындагы номер 8 Теремок мамлекеттик бала бакчасынын жетекчиси жана бир тарбиячысы балдарга зомбулук көрсөткөн үчүн иштен кетти. 18 октябрда Жалал Абад шаардык билим берүү башкармалыгына ата-энелер кайрылып, Теремокто тарбиячы балдарга кол көтөргөнүнө да таанышкан. Шаардык билим берүү башкармалыгы жумушчу топ түзүп, бала бакчаны текшере баштаган. Видео камералардагы жазуулар текшерилгенде тарбиячы шоктонгон баланын колунан кармап, жулкуп, отургузуп койгону аныкталган. Бала бакча жетекчисине сөгүш берилген. Бүгүн ал да кызматын өз арызынын негизинде тапшырып жатат. Ал эми экинчи тарбиячы дарылануу үчүн өргүү алгандыктан ага чара көрүлө элек. Жумушка чыкса ага да тартиптик чара көрүлөт, деди билим берүү бөлүмүнүн адиси Шайырбек Эргешев. Жогорку кеңештин 26 октябрдагы жыйынында Ыйман Нуру фракциясынын депутаты Венера Райымбачаева Жалал Абад шаарындагы Теремок бала бакчасында тарбиячылар балдарды уруп, ажатканага камап, оозун скотчтоп коркутаарын айтып чыккан. Ал эми шаардык билим берүү башкармалыгынан депутаттын сөзү чындыкка дал келбей турганын белгилешти. Депутат Динара Ашимова 2 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында кара курайды өрттөбөй дары катары колдонууну сунуштады. Анын айтымында ага бул боюнча долбоордун авторлору кайрылышкан. Депутат саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке кайрылып, аталган долбоордун авторлорун кабыл алууну суранды. Себеби бул маселе министр башкарган ведомствонун компетенциясына кирет. Польшада жана Украинада эгер кара курайдын жанына ушул эле өсүмдүктүн башка сортун өстүрсөң, кийинки жылы анын психотроптук таасири жоголуп кетет. Андан дары жана майларды жасашат. Европада да ага суроо талап чоң. А бизде Кыргызстанда кара курай өрттөлөт. Эгер бул республика үчүн пайдалуу болсо, маселени карап көрүүнү суранам, деди ал.
Банги кылуучу каражаттар, акыл эске таасир берүүчү заттар жана прекурсорлор жөнүндө мыйзамдын 25-беренесине ылайык Кыргызстандын аймагында кара куурай жана башка банги кылуучу каражаттарды эгүү жана өстүрүүгө тыюу салынган. Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев Кыргызстан Орусиянын Газпрому республикада газ, ошондой эле мунай өндүрүү жана аны кайра иштетүү менен алектенүүсүн колдой турганын билдирди. Бул Ибраевдин Санкт-Петербургдагы эл аралык мунай форумунда айтканына таянып, ТАСС басылмасы жазды. Бизде Газпром менен жакшы долбоорлорубуз бар. Мисалы Кыргызнефтегаз долбоору. Биз Газпром биздин өлкөдө мунай жана газ өндүрүп, калкыбызды ошол эле газ менен камсыздап, мунайды кайра иштетүүсүн каалайбыз, деди Ибраев 2023-жылы калкты газ менен камсыздоонун көрсөткүчү 38% түзгөнүн, ал эми 2014-жылы бул көрсөткүч 22% деңгээлинде болгонун кошумчалады. Министрдин айтымында Газпром Кыргызстандын газ тармагына эбегейсиз суммадагы инвестицияларды салып жатат. Кыргызстанда Газпром 2014-жылдан бери иштейт. Ал убакта Орусиянын Газпром корпорациясы Кыргызстанга газ жеткирүү үчүн жооптуу Кыргызгаз ишканасын символикалык $1 сатып алган. Кыргызгаздын ордуна Газпром Кыргызстан ишканасы түзүлгөн. Компания калкты көгүлтүр оту менен үзгүлтүксүз камсыздоо, тарифтерди арзандатуу жана өлкөнүн газ инфраструктурасын модернизациялоо милдетин алган. Мындан тышкары Орусия тарап 5 жылдын ичинде өлкөнүн газ тармагын өнүктүрүүгө 20 миллиард рубль инвестиция салып, Кыргызстандын 4,1 миллиард сомдук карызын төлөп берүү милдетин алган. 2023-жылдын февралында Газпром Кыргызстан өлкөдөгү газдын тарифин өзүн актабайт деп, ал өздүк наркын акташ үчүн 1 куб метрди эң аз дегенде 19,9 сом болушу керек деп билдирген. Андан бир ай мурда Газпром Кыргызстандын экономика жана финансы бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Арзымат Алдаяров кыргыз бийлиги компанияга 700 миллион сомго жакын акча карыз экенин айтып чыккан. Күндүн маанилүү окуялары менен таанышып туруу үчүн бул коңгуроону басып, YouTube каналыбызга катталсаңыз болот. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү бюджетти чоң чыгымдарга кептебейт деп билдирди. Анын айтымында тууну өзгөртпөгүлө деген сөздүн өзүндө туура эмес аныктама болуп жатат. Эгер туу өзгөрсө, тийиштүү мыйзам кабыл алынат. Мисалы, азыр баарыбыздын чөнтөктөгү паспорттор болобу, башка болобу, мына декабрда же келерки жылда жаңы туу кабыл алынса, кайсыл күнү кабыл алынса, ошол күнгө чейин туу өзгөрбөйт. Президент кол коюп күчүнө киргенден баштап жаңы паспорт берилсе, ошол жаңы туу түшөт. Машиналарга жаңы номерлер берилсе, жаңы туу түшөт. Мурда туу башка болчу, алмаштыр деп эч ким айтпайт. Арадан 5-10 жыл өткөндөн кийин баары өзүнөн өзү эле жаңы болуп калат. Эми майдаланып эле эл чоң чыгым алып келет, тигиндей мындай деген туура эмес. Болгону элчиликте келет, тууларды жаңыртып коюшат деп билдирди ал. Абыкеев тууну өзгөртүүгө байланыштуу трагедия кылбаш керек деп эсептейт. Айрымдар туунун эч нерсесин өзгөртпөсүн деп жатышат. Аларды деле туура түшүнөм. Эртең туунун нурун түз кылып койсок, андан эч нерсе болуп кетпейт. Бул болгону деталь, кичинекей эле оңдоо киргизилген жатат. Ошондуктан аны чөңсөз кылуунун мааниси деле жок деп белгиледи президенттин кеңешчиси. Абыкеев тууну өзгөртүүгө эмне себеп болуп жатканына да токтолду. Анын айтымында көптөгөн мамлекеттер тууда түндүк турганын билбейт. Аларга күн карамадай көрүнөт. Ошондон улам биздин көптөгөн дипломаттарга сапарга барган жетекчилерибизге силер тууңардын ордуна күн караманы коюпсуңар, силерде күн карама өсүмдүгү баалуу өсүмдүкпү деген суроолорду беришет да, дейт ал. Кыргызстан, Өзбекстан жана Орусия Каспий деңизи аркылуу транспорттук коридор түзүүнү макулдашты. Бул тууралуу 1-ноябрда Ташкентте өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин транспорттук форумунун жыйынтыгы боюнча Өзбекстандын транспорт министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын транспорт министри Тилек Текебаев, анын өзбекстандык кесиптеши Ильхом Махкамов жана Орусиянын транспорт министринин орун басары Дмитрий Зверев Орусия Каспий деңизи Түркмөнстан Өзбекстан Кыргызстан эл аралык мультимодалдык транспорттук коридорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюшту. Бул транспорттук коридорду түзүүгө Кыргызстан Казакстан аркылуу өтүүгө альтернатива катары кызыктар. Азаттык чек арада кыргыз жүктөрүн жасалма жол менен өткөрбөй, байма-бай кармап келген казак бюрократиясы кыргыз өкмөтүн кошумча транспорттук коридор издөөгө мажбур кылганын жазган. Түштүк коридор деп аталган жаңы маршрут Кыргызстанга Өзбекстан
Кыргызстан, Түркмөнстан жана Каспий деңизи аркылуу Европа жана Орусияга чыгууга жол ачат. Мында Түркмөнстандагы түркмөн башы деңиз порту маанилүү ролду ойнойт. Ал жерден Баку, андан ары Грузия, Түркия, андан кийин Европага же Орусиянын Махачкала жана Астрахань шаарларына жетүүгө болот. Дагы башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн клубдун Telegram каналына катталсаңыз болот. Шилтеме видеонун баяндоосунда. Депутат Мирлан Самыйкожо бала бакчаларда ысык тамак мамлекеттин эсебинен төлөнүшү үчүн билим берүү жөнүндө мыйзамга сөзсүз өзгөртүү киргизилерин билдирди. Бул тууралуу ал 2 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Өткөндө өзүңүздөр билесиздер, билим берүү жөнүндө мыйзамы келген өкмөт тарабынан. Ошол мыйзам келген кезде ваучердик каржылоонун ичинде бала бакчалардагы ысык тамак ата-энелерге жүктөлсүн деген пункт келип калыптыр. Ошол пунктту азыр соцкомитет менен кайрадан алуу боюнча иш алып барып жатабыз. Андан кийин ошол бала бакчалардагы тамак берүү системасын ата-энелер төлөбөй кайрадан мамлекетке жүктөлө тургандай өзгөртүү сөзсүз киргизилет, деди ал. Буга чейин өлкөнүн бала бакчаларында балдардын тамак ашы толугу менен ата-энелердин мойнуна жүктөлөрү. Себеби билим берүү жөнүндө жаңы мыйзамда тамак аштын жарымын жергиликтүү бийлик органдары каржылаган ченем жокко чыкканы белгилүү болгон. Бул мыйзам августта кабыл алынган. Бирок мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нуржида Касымованын айтымында жаңы ченем азырынча күчүнө кире элек. Ошондуктан мамлекет бала бакчада балдардын тамак ашынын жарымын төлөөнү улантып жатат. Билим берүү министрлиги министрлер кабинетинин тийиштүү токтомун күтүүдө. Касымова азыр бардыгы мурдагыдай эле калып жатат. Ата-энелер тамактын жарымын төлөп жатышат. Калган жарымы жергиликтүү бийлик органдарынын бюджетинен каржыланып жатат деп билдирген. Өкмөттүн 2008 жылкы токтомуна ылайык бюджеттен бала бакчада окуган тарбиялануучунун бир күндүк тамагына 18 сом бөлүнүп, дагы 18 сомду ата-энелер кошуп турган. Бирок Касымованын айтымында бул каражат балдардын тамак ашына жетпегендиктен ата-энелер бала бакчалардын жетекчилери менен биргеликте жергиликтүү бийлик органдарынын чечиминин негизинде бөлүнүүчү каражатты көбөйтүшкөн. Бул каражаттар аймакка же шаарга жараша 60 сомдон 120 сомго чейин чыгат. Мисалы Бишкекте бала бакчадагы баланын тамактануусуна күн сайын 120 сом бөлүнөт.